Кыргыз поэзиясынын алпы Алыкул Осмоновдун 100 жылдык мааракесине даярдык көрүү максатында акындын жердештери бир катар иш-чараларды өткөрө башташты. Демөөрчүлөрдүн көмөгү менен мектепте окуу класстары заманбап жасалгаланып, акындын эмгегин изилдөөчү Шаршынбай Ажыбеков тарабынан Алыкулду таануу борбору ачылган. Акындын элесине арналган иш-чарадан өз кабарчыбыз Талбек Абдыраев айтып берет. Район тургундары акындын келерки жылы өткөрүлүүчү 100 жылдык мааракесин татыктуу өткөрүү чечимин кабыл алып, бул үчүн атайын эсеп ачышкан. Улуу акындын атын алып жүргөн мектептин 6 окуу классы заманбап жасалгаланды. Жок жерден пайда болгон кабинетте бул азыр мындай жасалып турган менен билинбей калган менен бул жерде канчалаган жумуш, канчалаган эмгек, канчалаган күч сарпталды да. Алыкул таануу борборуна келгендер бул иштин демилгесине ыраазычылыктарын айтып, акындын мааракесине даярдык иштерин уюшкандыкта өткөрүү зарыл экенин билдиришти. Biz Алыкулдун изи менен деген şu демилгени көтөрүп 2012 жылдан бери шунун үстүндө иш жүргүзүп келатабыз. Алам кесип бараткан Акбосаттын жолун ушу Алыкулдун айылынан баштайын деп авторлук ушул класс ачтык. Биздин өзүбүздүн айылдын кулуну болот Шаршанбай. Ушул капталарга жакшынакай демилге кылып, жана китеп фондусун уюштуруп аткан үчүн ушул эки китепти жаратып, буюрса 2015 жылы Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгы, ошол 100 жылдыкты утурлап атайын фонду уюштуруптур, көп иштер жасап атыптыр. Ошол айылдаштардын атынан, жалпы эле бир туугандардын атынан чоң рахмат айтабыз. Иш-чара жагымдуу ыр бий менен коштолуп, келгендердин маанайын көтөрдү. Талбек Абдыраев, Мирлан Макеев, Коомдук 1 канал, Панфилов району.